Жаңы окуу жылына карата биринчи коңгуроо салтанаты Айтматов районундагы Жылдызбек Суамбеков атындагы инновациялык орто мектебинде дагы жогорку деңгээлде белгиленди. Салтанатка катышкан президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова окуучулар жана мугалимдер жааматын майрамы менен куттуктап, жаңы окуу жылында билим жаатында чоң ийгиликтерди каалады. Урматтуу эже агайлар, урматтуу окуучулар, бардыңыздарды бүгүнкү билим майрамы менен чын дилимден Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан куттуктамакчымын. Кайрадан ушул мектептин босогосун аттап, кайрадан билим дүйнөсүнө кадам таштап турасыздар. Урматтуу окуучулар, сиздердин ар бир баскан кадамыңыздар ийгиликтүү болсун. Мектептен терең билим алып, жакшы таалим тарбия алып, келечегиңиздер кең болсун демекчимин. Эже агайларыбыз чыгармачылык менен иштеп, жаратмандык менен, жаңы дем күч менен келечектеги мыкты муунду тарбиялай бериңиздер. 1973 жылы пайдаланууга берилген билим уясына жаңы окуу жылында 1-класска 110 бала кабыл алынды. Мектепте 54 мугалим эмгектенип, 1146 окуучуга билим беришет. 34 жылдан бери агартуучулук кесипте аркалаган Гүланда Базаралиева билим берүүнүн сапатын жогорулатууда, заманбап талаптарды эске алуу маанилүү экенин белгилейт. Эмгектенип жаткан учурдагы билим сапаты менен азыркы күндөгү билим сапатынын айырмачылыгы абдан чоң. Анткени мурунку учурда биз жалаң окуучуларды суроо жооп иретинде гана билим берип, ошону гана сурап, мугалимдин гана ою биринчи орунда турган болсо, азыркы күндө балдардын дагы ою биринчи орунда болот. Көпчүлүгүн балдар өздөрү изденип иштеп атат, сабак ошондой максатына жетип атат. Андан тышкары азыркы күндөгү окуучулардын билим сапаты менен мурунку учурдагы билим сапатына көңүлдү бурсак, азыр санариптештирүү болгондугу үчүн бардык окуучулар өздөрүнүн билимин жогору алдыңкы технологиялар менен билимин жогорулатып атышат да, ошол боюнча көптөгөн маалыматтарды билишет. Ал эми 2024-2025 окуу жылында Айтматов району боюнча орто билим берүү мекемелерине электрондук каттоо менен 1-класска 1332 окуучу кабыл алынган. Район боюнча жалпы окуучулардын саны 14 миңден ашат. Быйыл билим берүүгө 100 жыл, билим берүүгө 100 жыл толгон жатат. 100 жылдыктын алкагында эң биринчи максатыбыз окуучулардын билим сапатын көтөрүү менен бирге тарбиянын дагы сапатын көтөрүү. Буюрса быйылкы бүтүрүүчүлөргө чоң максат коюп атабыз. Райондо алтын сертификатка даярдоо жергиликтүү бийликтин жардамы менен. Анан кийин окуучулардын республикалык олимпиадасында, ошо республикада байгелүү орунду камсыздаш керек. Себеби 2 жылдан бери ошол республикалык олимпиадада, областтык олимпиадада жакшы балл алганы менен республикалык олимпиадада байгелүү орундарды камсыздай алып атабыз да. Аталган орто билим берүү мекемеси окуучуларга ар кандай сабактарды жана ачык сааттарды өтүүдө зарыл болгон окуу куралдар жана жабдуулар менен камсыздалган. Бул өз кезегинде окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусун арттырууга өбөлгө болот. Сеймок Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Айтматов району.